10 класста аяктадык, Кудай буйруса. Сен мээримсиңби десе, ооба десем. Каверлериңдин баарын угуп чыктым. Мотивация бергендери дагы бар, сүрөткө түшкөндөрү дагы бар. Ушундай күйөрмандарым көбөйсө экен деген кыял албетте болгон. Негизи кавер татуу менин оюмда такыр эле жок болчу. Эми ооба башында бир аз толкундануулар болот экен, мындай жүрөгүң өзүнчө эле дүрсүлдөпчү. Кичине көрүнөсүң го, 2003 эмессиң го. Үнүмө эмес, мен боюма ушул жаатында сын пикирлер көп келет. Ал эми үнүмө Кудайга шүгүр эле сын пикирлер келбейт. Бирге жүргөн кезимди сагындым, ак сүйүм көчөп жаңырды. Per contigo mi tiempo, cuidar tus secretos. Abilem, suyurungdu sezip kelem. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде өзгөчө чыгарылыш, өзгөчө эфир болмокчу. Анткени бүгүнкү биздин студиябызда коногубуз өзгөчө. Акыркы учурларда интернет жылдызына айланып жаткан Мээрим Тилебалдиева биздин студиябызда. Андыктан Мээримдин булбулдайын укуңуздар келсе, биздин берүүнү аягына чейин толук көрүңүздөр. Саламатсызбы, Мээрим? Студиябызга кош келипсиз. Чоң рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Маанай Кудайга шүгүр, баары сонун десек дагы болот. Жакшы, учурда сабактар бүтүп жайкы каникулга чыктыңыздар. Жайкы каникулду пайдалуу өткөрүш үчүн кандай пландарды коюп жатасыз? Эми жайкы каникулга пландар акырындап коюп жатабыз. Эми баарын толук түрдө айтпай эле турайын, бир акырын өзүңүз билесиз, мая эми эле аяктап жатат учурда. Кудайым бергендей эле көрөбүз да. Пландар бирок бар, Кудайга шүгүр, жакшы деңгээлде өткөргөнгөчү жайкы каникулду. Учурда 10 класста аяктадыңыз, э? 10 класста аяктадык, Кудай буйруса. Жакшы. Сизди көчөдөн же коомдук жайлардан көрүп, сиз менен учурашып, сүйлөшүп, сүрөткө чалалы деп сизди тааныгандар болуп атабы? Акырындык менен болуп атат, Кудайга шүгүр. Эми бар, мага келип алып, сен мээримсиңби десе, ооба десем, жанагы каверлериңдин баарын угуп чыктым, баары тең өзгөчө деңгээлде болуптур, алдыга дагы умтула бер деп мотивация бергендери дагы бар, сүрөткө түшкөндөрү дагы бар. Аябай көп эмес, бирок акырын болуп жатат, Кудайга шүгүр. Ушинтип кыялдангансыз да кичинекей чагыңызда? Эми кичинекей чагымда албетте болгон, мен менен сүрөткө түшсө экен, ушундай күйөрмандарым көбөйсө экен деген кыял албетте болгон. Болбой койбойт десек да болот. Жакшы. Азыр 21-кылым интернет аркылуу эле, интернетти туура пайдалануу менен колуңдагы телефон аркылуу эле өзүңдүн талантыңды, өнөрүңдү көрсөтүп, жылдыз болуп кетсең болот. Сиз дагы ушинтип интернет жылдызы болуп кетем деп ойлонуңуз белеңиз? Эми өзүңүз жогоруда айтып кеткендей эле 21-кылым деп, негизи кавер татуу менин оюмда такыр эле жок болчу. Мен жакын курбум ушул идеяны бергенге чейинчи. Азыр өзүң билесиң, досум, ушинтип Instagram соц тармак аркылуу жаңы каверлериңди тартып чыгып, деги эле билген ырыңды ырдап чыкпайсыңбы? Билем, балким биринчи көрүүчүлөр аз болот, бирок акырындык менен көбөйөт деп кеңешин берген да. Учурда ошол досумдун, жакын курбумдун берген кеңеши менен азыр сиздердин алдыңыздарда Кудайым насип кылып, деги эле сиз эле эмес, башка жактарда да көптөгөн интервьюлар алынып жатат менден. Жакшы. Интернет жылдызы болгон соң сизди бардык тармактардагы чакырып, биз сыяктуу болуп интервьюларды алып жаткан учур, э? Абдан сонун. Камерадан сүрдөбөй көнүп калдыңызбы интервью бергени? Эми ооба, башында бир аз толкундануулар болот экен, мындай жүрөгүң өзүнчө эле дүрсүлдөпчү. Балким бир нерсени туура эмес сүйлөп коёттурмун, балким бул жагынан ката кетемин деген ойлор албетте болот экен биринчи интервью бергендечи. Жакшы. Учурда 10 классты аяктаптырсыз. Анан ошо мектебиңиз тууралуу, классташтарыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Мен Лебединовка номер 3 орто мектебинин 10 класстын, тактап айтканда эми 11 класстын окуучусу болдум. Классташтарым да учурда колдойт, жакшы мамиледебиз, баары менен эле бөлүнбөйбүз, тигисиң сен мунусуң деп бөлүнбөйбүз, жакшы достошуп, мында алардан дагы колдоо көрсөтүп турат мага. Ар дайым ынтымактабыз десек болот. Ал эми мектеп жааматы, мугалимдериңиз, директор дагы сизди таанып, биз сиздер менен сыймыктанабыз деп кубанып турушса керек. Албетте сыймыктанабыз деп кубанып, андан соң
билбейм, жакын арада эле биздин мектепке менин атыман бурч ачыптырлар. Директор менен биздин ошол завуч мектеп бурчуна менин сүрөттөрүмдү илип, менин алган дипломдорумду илип коюштурлар. Ошону көрүү мен үчүн бир башкача сезимдер болду. Кичинекейимден эле ошо мындайча айтканда 1-классымдан мектебимдин тарыхында калсам экен деген ойлор болчу. Ана ошентип жакын арада эле биздин мектепте жогоруда айтып кеткендей эле мектеп бурчун мага арнап бурч жасашыптырлар. Азаматсыз. Анан келечекте кайсыл кесипти аркалап кетейин деп пландап атасыз? Ошол эле жаатта чыгармачылык чөйрөдө ырчы болсом деген пландарыңыз барбы? Мен келечекте дүйнөгө таанымал ырчы болгум келет. Жөн гана Кыргызстанда эмес, башка жакта дагы ырдаган ырчылардан болгум келет. Мисалга алсак, баарыбызга белгилүү эле Димаш Кудайбергенди да алсак болот. Биздин кыргыздардан деле өзүңүз билесиз, ошондой чет жакка чыгып ырдаган ырчыларыбыз деле бар. Ошолор сыяктуу эле мен чоң ырчы болгум келет. Мындай бир эле өлкөгө эмес, башка өлкөлөргө дагы гастролдоп чыгып, концерттерде чоң, жалпы эле айтканда мен чоң сахнага чыккым келет. Чоң сахнада жандуу үн менен ырдагым келет. Ушул менин эң чоң максатым. Ушул максатым орундалса, мен толук түрдө максатыма жеттим деген ишеничте болом. Эң сонун. Анда келечектеги дүйнөнү багындырат ырчуу Мээримден биз жагымдуу үн менен бир жагымдуу чыгарманы сураналы. Өзүңүз жана айтып кеткендей, Мирбек Атабековдун Сүрдөтпөчү ырынан бир кайрыма болсун. Сүрдөтпөчү сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим го баркыңды, бирге жүргөн кезимде сагындым, ак сүйүм көчөп жаңырды, сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим го баркыңды, бирге жүргөн кезимде сагындым, ак сүйүм көчөп жаңырды. Ырды толугу менен ырдап берет го деп күтүп атканбыз. Негизи каверлерге ырды кайрылмасы менен биринчи сабын эле ырдайм. Себеби дегенде кавер деп коет да, муну өзүңүз билесиз. Ооба. Айрымдар айтат каверде бир аз оонун башкачараак кылып ырдабайсыңбы дейт. Негизи кавер тартуунун эрежеси кавердин оонун такыр бузбаш керек. Автор кандай ырдаса ошондой, эми аябай окшош кылып эмес, бир аз өзүң эле деп кошуп койсоң болот, бирок таптакыр өзгөртүп салса болбойт да. Жакшы. Өзүңүз айтып калдыңызбы, каверлерди жаздырып ырдап жүрөм депчи. Анан сизди аткаруучу деп атасак туура болот, Анын учурда Кыргызстандын ырчыларынан кимдин ырларын көбүрөөк ырдайсыз же баарынын эле ырларын ырдап көрүп атасызбы? Мен деген аралаш баарыныкын ырдайм. Деги эле баарынык эмес, чет өлкөлүк ырчылардын дагы Алан Велкер, Билли Айлиш, дагы Чарли Пут, ушундай деги эле жана ошондой эле биздин кыргыздардын ырчыларынын ырларын дагы ырдайм да. Себеби дегенде өзүңүз айтып кеткендей аралаш ырдайм да. Англисче, орусча, кыргызча, испанча, корейче көп эле тилдерди ырдайм. Бир эле тилде токтогум келбейт да. Башка тилдерди да өзүмдү сынап көргүм келет. Айтып калбадыңызбы, англисче дагы, орусча дагы, испанча дагы ырларды ырдайм депчи? Балким ошо чет элдик тилде ырлардан англис тилинде же испан тилинде бир ырды да бир сурансак. Испан тилинде өзүңүз билесиз, disfrutoну. Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosas, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No de falla, contigo yo quiero de ser. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo.
Cuidar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh, 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 деп жыйынтыктап койсом. Талантыңыз ташкындай берсин, булбулдай болгон үнүңүз өчпөсүн деп биз андан ары улайлы эфирибизди. Ал эми сиздин эң чоң кыялыңыз дүйнөлүк деңгээлде ырдоо деп айтып калбадыңызбы? Жакынкы күндөрдө, балким жакынкы айларда өзүңүздүн ырларыңызды жаздырайын деп ойлонуп жатасызбы? Планда барбы ошо? Өзүм ырларымды качан жазылары белгисиз, бирок мен ишенем, Кудайым ошол күнгө насип кылат деп. Себеби дегенде канчалык чын дилиңден, жакшы ниетте кыялдансаң, ошол кыялдарың орундалат дегендей. Эми жакынкы айда же болбосо жакын арада дебейм, бирок балким бир күнү ушундай өзүмдүн ырым чыгып, биздин Кыргызстанда же эле дүйнөлүк хит болот деген ишеничтемин да. Эң чоң кыялыңыз демек дүйнөлүк аренага чыгып ырдоо десек болот, Ооба, туура айтасыз. Жакшы, кыялдар орундалат деген ишенесизби? Эми кыялдар орундалат деп эле отура бербестен, өзүң дагы талыкпай эмгектенип, изденип, аракет кылсаң сөзсүз түрдө орундалат. Эмнеге орундалбай койбосун? Мисалы, бир эле тилде ырдап эмес, мен башка тилдерди да изденип ырдаган жагат да. Ошондуктан өзүңүз деле менин Instagram баракчамды көрсөңүз керек, бир эле тармакта эмес, ар кайсы тилдерде ырдайм. Кээде шаңдуу ырдайм, кайгылуу ырларды ырдайм. Деги эле бөлбөйм да, жалаң эле муңдуу, жалаң эле шаңдуу эмес, аралаш ырдайм. Мына ошондуктан кийинки ушундай кавер тартып ырчы болгусу келгенде, деги эле башка кесипти тандагандарга дагы айтарым, изденип аракет керек. Изденип аракет кылыш керек да, ошондо гана баары болот. Кудайым ошондо гана баарын берет. Эң сонун. Элге аты таанылып калган адамдын артынан жакшы да, жаман да сөздөр ээрчийт эмеспи? Анан азыркы учурда сиз интернет жылдыз болгонуңузга байланыштуу сизге негатив пикирлерин жазып, сын пикирлерди айткандар болуп атабы? Бир четинен караганда бул сын дагы адамды өстүрөт эмеспи? Сын болгон жерде өсүш да бар дейт. Ошол сындар сизди сындырып койбой элеби? Эми менин өзүмдүн баракчама келсе дагы аябай көп келбейт, сейрек келет. Бирок акырындык менен өзүңүз айткандай, сын пикирлер дагы болуп турат. Кичине көрүнөсүң го, 2003-дөй эмессиң го. Үнүмө эмес, мен боюма ушул жашыма туура келбегеним үчүн ушул жаатында сын пикирлер көп келет. Ал эми үнүмө Кудайга шүгүр эле сын пикирлер келбейт. Келиши мүмкүн дагы эмес. Келиши эми мүмкүн балким, бирок көбүнүн эсеси ошол 100% эле ушул менин боюма да. Сен 2003-тө көрүнбөйсүң, жаш көрүнөт экенсиң деп эле ушул жаатта эле сын болбосо, калган жагынан Кудайга шүгүр эле десем болот. Анан ошол сын пикирлерге негатив жазгандарга кантип чыдап атасыз? Ошолор сизди сындырып койбой элеби? Эми башында кичине сындырып кое жаздадым, эмнеге ушундай болду деп. Анан кийин ушул учурда Кудайым күч кубат берет экен. Себеби дегенде ушундай негативтерди мага жазганда, эми Кудайым сынайт экенде, бул ушундай нерсеге сынабы, сынбайбы көрөйүн депчи. Анан ошол учурда менин ата-энем, бир туугандарым, досторум дагы жанымда да. Эч качан сынбады. Бирок үйдөгүлөр да айтып калат, негатив баары бир деле болот. Сен канчалык идеалдуу болсоң дагы баары бир негатив болот. Эгерде негатив жок, жалаң эле жакшы комментарий болсо, анда сен көкөлөп көп кетпейсиңби деп айтышат үйдөгүлөр. Үйдөгүлөр деп калбадыңызбы? Ата-энеңиз, бир туугандарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз кененирээк. Ата-энем алар мени чыгармачылык жаатында дайыма колдойт. Бир туугандарыма келгенде өзүм 5 бир тууганмын. Ошол 5 бир туугандын эң улуусумун. Ошо үйдө бир туугандарым, ата-энелерим баары колдойт. Кыйын учурда мотивация дагы беришет. Кыскасы айтканда, жанымда да, кандай учур болбосун, алар менин жанымда. Ырчы болом дегенге каршы болушкан жок алар?
Башында мен алардан уруксат сурап, анан алар ата энемдин батасын алып, анан кавер тартып баштагам да. Кавер деген эмне деп сураганда болгон. Мен деген бир ырга кавер тартып, мисал катары көрсөттүм да үйдөгүлөргө. Ушундай кавер болот, макулсуздарбы, мен мындан ары да ушинтип ырдап кетейин дегенде алар мага өзүнүн батасын берип, колдоп, азыр учурда дагы колдоп келишет. Эң сонун. Заманбап азыркы ырчылар ар тарапта болушу керек. Мисалы эле алар TikTok дагы тартышы керек, GIF дагы уюштуруш керек, тойлорго да бардаш керек. Бизге окшоп сиз аз келип интервью берип отургансыңар эле, интервьюларга да барып туруш керек. Анан сиз дагы ушуларга аралашып атасызбы, TikTok тартып атасызбы, Instagramда подписчиктериңиз көбөйүп калдыбы? Эми TikTokко келсек, мен учурда TikTokко өзүмдүн ырдаган ырларымдын кайрмасын же болбосо жарым бөлүгүн эле салам. Азыркы трендтерди негизи тартпайм. Анча деле кызыга бербейм. Себеби дегенде TikTokто аккаунтум бар, бирок ал жака өзүмдүн каверлеримди гана салам да. Ал эми Instagramдан Кудайга шүгүр катталуучуларым көбөйүп баратат акырындык менен. Эми Кудайым насип кылса, миллионго да жетербиз. Буюрса. Анан ырчылар дагы көбүнчөсү блогерликти дагы кошо алып кетишет, Анан сиз дагы келечекте ырчы болом деп жатасыз. Анан ошону менен катар эле блогерликти да алып кетүү планыңызда барбы? Блогерликти алып кетүү планды негизи ойлонуп көрбөптүрмүн. Азыр сиз айткандан кийин ой акырын пайда болду. Чын эле блогерликти алып кетсемби же ушул ырчылык тармакта эле кетсемби деген ой. Эми тактап алгандан кийин анан кийинки интервьюларымда айтам го. Убакыт көрсөтөт дейсиз, Жакшы. Мектепте кандай окуйсуз? Окууларыңыз жакшыбы? Жакшы жыйынтыктадыңызбы окуу жылын? Мектепте эми аябай начар дебейм, Кудайга шүгүр эле деп коеюн азыр. Кудайга шүгүр эле окуйбуз. Жакшы жыйынтыктап алдык. Учурда өзүңүз билесиз, каникулга да чыгып калдык. Ошентип эми кийинки жылы окуп калсак дагы ошол бир жыл калды. Бир жылды жакшы деңгээлде эстен кеткис кылып өткөзүш керек. Кантсе да мектепке бир жылдан кийин билесиз да окубайбыз. Мектепти бүтүрөсүз. Бүтүрөм. Ошентип анан кийин ойлонуп коем, кечээ эле 1-класс элем го. Азыр мына ушинтип 10ду бүтүп 11ге көчүп атам. Убакыт зымыраган куш деген ушул экен да. Ооба, туура айтасыз. Ал эми мектептен сырткары китептерди көп окуйсузбу? Кандай жанрдагы китептерди окуган жагат сизге? Ар кандай тармактарды окуйм. Биздин Чыңгыз Айтматовдун да чыгармаларын дагы, деги эле чет жактын повесттерин дагы, чыгыш адабияттарды дагы, кыргыз адабияттарды дагы окуйм. Аралаштырып элечи. Эң башкысы түшүнүп, маанисинен анан кун коюп, шашпай окуш керек эмеспи? Китеп көп окуйсуз, Китеп Кудайга шүгүр көп окуйм. Аябай көп эмес, акырын азайып баратат, бирок көбөйтүп окуганга аракет кылам да китептичи. Себеби дегенде китеп окуганда сөз байлыгың көбөйөт деп бекеринен айтпайт го. Чоң рахмат. Дагы да көп китептерди окуп, сөз байлыгыңызды дагы да мындан да кеңейте бериңиз. Жана сизге чыгармачылык эргүү каалайбыз. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон суналам. Ушул сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Мени ушинтип өзүңүздөрдү конокко чакырып, ушинтип жакшы маек болду. Мага жакшы эмес, сонун маек болду десем да болот. Мага аябай жакты. Мындан ары да далай мен сыяктуу кийинки муундардан дагы көптөгөн интервьюларды алып жүрө бериңиздер демекчимин. Рахмат. Жана ошондой эле кыргыз эли аман болсун, эч ким оорубасын, эч ким ыйлабасын, элибизде, жерибизде тынчтык гана болсун демекчимин. Жагымдуу маанай менен жыйынтыктайлы. Бизге дагы бир чыгарманы аткарып берип коюңуз, бирок бул ирет толук аткарып берип коюңуз. Таныш. Толук аткарып, биринчи куплетинен анан кайрмасынан ырдап коеюн. Калгандары көп болуп калат да. Макул. Бул өмүрдө өзүң бар үчүн тагдырыма мен ыраазымын. Ичте катып сүйүүнүн гүлүн жүрөсүң сен кантип көнөтүн. Ооа билем, сүйө
коелу. Достор, ушу менен биз маегибизди жыйынтыктайбыз. Эгер бүгүнкү эфир сиздерге жакса, анда лайк басып, өзүңүздөрдүн жылуу пикирлериңиздерди комментарийге жазганды унутпаңыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз интернет айдыңында жылдыз Мээрим Тилебалдиева болду. Кийинки эфирлерден амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.